Biz başkarалы деп бийликти гана ойлоп атасыңар да. Эл о алдыда кетип атпайбы бийликтен? Эл канаттанбай жатат да. Ya бюджети жок, ал кантип элди багат? Siz 2 sozуп 10 жылдан бери депутатсыз да ошону артына түшүп аягына чыгарып кабыл алып койсоңуз бүгүн ошо шайлоо менен иштемек Кыргызстан. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Алы Азимович, эми өткөндө дагы ушу сурооду берген элек да. Вот ушул мыйзамды сунуштагандар силер төлкө бийликти гана көрүп атасыңар да. Башкаралы деген эле нерсе принцибиңер, биз башкаралы деп бийликти гана ойлоп атасыңар да. Но бүгүнкү күндөгү элдин талабы, элдин ой жүгүртүүсү, эл о алдыда кетип атпайбы бийликтен? Силер ошону учитывать этпей эле сиздин азыр сүйлөгөн сөзүңүздү мен угуп отурдум да. Сиздерге азыр төлкө бийлик керек болот. Айыл өкмөттөрдүн финансылык, экономикалык абалын эсептеп алганыңар жок да. Эл канаттанбай жатат да. Хорошо, бийликти алгыла, айыл өкмөттү шайлагыла, акимди шайлагыла, мэрди шайлагыла. Я бюджети жок, ал кантип элди багат? Элдин талап суроосун аткара албай жатпайбы? Же аткарабы? Хорошо, мейли, колду берели. Эл о алдыга кетип калды силерден. Мирадил Ганович, бул мына биринчи окууда да оюңузду айткан болчусуз. Биринчи бул бүгүн мен комитеттин атынан баяндоочу болуп туруп айтып атам. Демилгеч эмес, ушуну бир так айтып коеюн да. Анан экинчиден, эгерде сиздин ушундай оюңуз болуп, ушул маселе боюнча көз карашыңыз болсо, ошол эл айтып аткан маселеди көтөргөн оюңуз болгон болсо, расмий түрдө сиз комитетке өзүңүздүн кат жүзүндө сунушуңузду берсеңиз, сиз менен чогуу отуруп туруп, толук биз сиз менен талкуулап карап чыкмак элек. Берген депутаттар менен талкуулап чыгып, анан комитеттин чечимин баяндоону мен алып барып атам азыр. Biz бул мыйзамды 5-чи сазыктан бери эле көтөрүп келе жатабыз. Мына Кенжебек Бокоев деген депутатыбыз айыл өкмөттү мэрлерди элге коюп берели деген мыйзам даяр. Эл өзү шайлап алсын деген мыйзам бар. Мирадил Ганович, сиз 2 sozуп 10 жылдан бери депутатсыз да ошону артына түшүп аягына чыгарып кабыл алып койсоңуз бүгүн ошо шайлоо менен иштемек Кыргызстан. Ошол мыйзамды ошо жогору жактагы бийлик киргизбей жатпайбы? Азыр силер ошол дагы ошону алып келип атпайсыңар. Элдин талап, элден сурагылачы, айыл өкмөт менен мэрлерди бизге коюп бергиле, биз өзүбүз иштей турганды шайлап алалы деп атат. Siz kabul aldırıp koysanız olmagan mı istediniz? Üç жақта bilbeydi. Men özümdün oyum emес, men eldin oyunu aytып atamın. Aytkıla aytsana, пожалуйста. Киргиле, sizde hukuk var da. Силер азыр только бийликти сурап атпайсыңарбы? Бийлик бергиле бизге деп атасыңар. Ол бийлик кантип иштейт? Элдин талабыга, элдин суроого туура келбеген мыйзамды алып келип атпайсыңарбы? Мыйзам дагы бир айтайын, эмилгеленип кирилген комитеттен келип түшкөн сунуштар боюнча баяндоону жасап атабыз. Туура келген. Бирок биз дагы элдин мандаты менен отурабыз да. Биз бул жерге назначение менен келген эмеспиз да. Дагы бир айтайын, демилгечилер менен анда суроо, пожалуйста, бериңиз сурооңузду.